Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala'a maqtovlar aytib, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salavatlar aytib, okugan şam namazlarımızın kabul bolуусун Kudaydan tilep, sizlere hayradan Allah'tan ırayim merim salamın tartуулap, şariat tele görsetүүsü. Ayta kete turgan masele биздин көрсөтүүбүз урматтуу бир туугандар түз эфирде 2210 номер аркылуу өзүңүздөрдүн SMS билдирүүңүздөрдү сурооңуздарды берсеңиздер болот. Айта кете турган маселе бүгүнкү маселебиз курман айт жана курмандык туурасында болмокчу. Ушул темага байланыштуу суроолорго орун беребиз. Ал эми талак маселеси боюнча жөн эле каалоолорду, тилектерди ушул жерден бербей койгонуңуз макул болот. Каалоого десек, чындыгында бардыгыбыз жакшы нерсени каалагыбыз келет, бирок ошого карабастан биздин экраныбыздын же биздин мөөнөтүбүздүн убактысы бир аз тарыраак болот. Урматтуу бир туугандар, ушул маселеге этият болсоңуздар, мына баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүн эмес эртең Арапа күнү, ал эми андан бүрсү күнү, эртең эмес бүрсү күнү бул айт күнү, курман айт күнү. Мына ошол айт күнү эмне кылуубуз керек деген сөз. Айт күнү бардыгыбыз эркектер, балагатка жеткен адамдардын бардыгы айт намазын окуусу милдеттүү болот. Эгерде айт намазына барбай кала турган болсо, бир важип намазды калтырган болуп, ошол инсан күнөөкөр болуп калат. Ошондуктан айт намазына барган эстен чыгарбашыбыз керек. Бирок айт намазына барган инсандар жолдо баратып Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд деген такбирди айтып баруулары сүннөт деп эсептелинет. Айт намазына аялдар барууга милдеттүү эмес, аялдар үйлөрүндө отуруп, мына ошол айт намазы тартып алынган телевизордон ошону көрүп, ошол жерде жалпы дуага кошулуп тургандагысы максатка ылайыктуу болуп эсептелет. Ошондой эле айт намаздан бир күн мурдагы эртеңки Арапа күнү дагы, эгерде колубуздан келсе, Арапа күнкүгө ниет кылып орозо кармасак, биз сооптуу иш кылган болуп эсептелебиз. Арапа күнкү орозо бул көп күнөөлөр кечирилүүсүнө себеп боло турган афил орозо. Эрте менен багымдаттын убагына чейин оозду бекитип калып, андан кийин шамдан кийин ооз ачкан болсок, мына ошол максатка туура келе турган орозо болуп эсептелет. Ал эми айта кете турган маселе, Арафадан кийинки айт күнү, айт намаздан кийин курмандык чалуу маселеси дагы турат. Колунан келген бай болгон адамдарга курмандык чалуу милдеттүү болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар,